Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Mağar Allah olsun. Anın Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye salatlar olsun. Man aşşena feleyse minna. Biz dağı subhanallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisleri okuyoruz. Kıska, nuska maşallah. Man aşşena feleyse minna diye kim Müslümanlardı, bizdi aldasa al bizden emes deydi Peygamberimiz. Demek baykelerim, ecekelerim bu problemini Peygamberimiz 15 kılın burun çeçi koymuş. Bizden emes degen sözge bundan mani veriş gerek. Degeni subhanallah çoğun günü iş kıldı degen söz. Allah'a jakpağan iş kıldı degen söz. Peygamberge jakpağan iş kıldı degen söz. Ümmetke jakpağan iş kıldı degen söz bu. Jalgançılıktın abdan köp türü var, forması var. Kalpıçılık, aldoğun, aferişlikti. Oşanın birösü gerek bolsa, bunday tamaşalap bolsa dağı aldabaş gerek. Eң последний çegi var. Emi karаңыз mesela, bir adam geldi, aldadı bir adamdı. Kanday dengelde aldadı. Uşundan sızga oturuzуп ketти. Anan keyin biri geldi, tamaşalap ele oturup, tamaşalap ele kalıp aytırdı. Kayсынысынын деңгели оор desem, некен bu tamaşalap kalıp aytkandык болот экен. Munуку эмес, tamaşalap оор деңгели экен. Эмне үчүн андай десе, анткени subhanallah, tamaşalap ele жөн kalıp айтып аткан адам дейт да, ал түп тамыры менен калпычы. Ал эми биринчи жолунда жана алдап кеткен адам балким жашоодо бир нерсе туш болуп алдап коюшу мүмкүн. Да жашоодо бирөө менен мындай эме кыла албай калып, кээ бирде алдабаса делечи биз аны афериштер алдамчы деп коюштук. Анткени ошол сенин алып, анан кийин иштете албай калып, эмнеге экен? Иши жүрүшпөй калып, артта кетип калып, сага бере албай калып, сен алдамчы жүрүшүң мүмкүн. Бирок чыныгы алдамчы бул тамашалап болсо да калп айта ала турган адам, бул чыныгы калпычы болуп эсептелет, жалганчы ошол. Пайгамбар саллаллаху түштү көрбөстөн туруп. Ушундай түш көрдүм деп алдагандар, булар эң чоң жалганчылар. Демек, сен көргөн жоксуң аны, кылган жоксуң. Бирок эмнекен? Ошол нерсени айтып атат экенсиң. Жалганчылыктын эң чоң формасы ушул эсептелет экен. Көп адамдар жалган айтканда ойлонбойт. Мен дайым айтам бул нерсени, эмне үчүн бул тема келип калды, эми аны жакшы Алла билет. Кийин Алланын алдына барганда ар бир жалганчы эч жакка качып кутула албайт экен. Бул дүйнөдө бирөөнү алдап коюп кутулуп кетиши мүмкүн. Туурабы? Бирок ахиретте эч жакка кача албайт экен. Эмне үчүн десе, анткени кыяматта Алла Таала алардын пешинесине кадда жалганчы деген печат уруп коет экен. Кыпкызыл болот экен. Мен бир окууда эмеде окудум эле, француз бир окумуштуу аял, психолог экен. Ошол эки адамдардын подсознательный кылып аткан иштерин жесе текшериш үчүн атайын өзүнчө жанагындай аппаратка салып текшерген экен. Адамдарга бир нече тест иретинде суроолорду берген экен. Суроолорду бергенде кээ бирлери жооп бергенде баягы көккө, бирөөсү кызылга күйгөн экен. Калпысы кызылга, чындыгы көккө. Ошол мезгилде көпчүлүктөрүнөн 3 суроо болгон экен. Сен эми европалыктар да сен мындай со стороны левый жүрөсүңбү деген суроо. Бардыгы аял эркектики кызыл күйгөн экен. Бирок мындай экен, калп айтышкан жок дешкен экен. Бирок күйүп калган. Анткени себеп эмне экен? Бай эмес. Экинчи суроосу, сен эмне кандай жашагың келет дегенде бардыгы тең аны бирөө айтышкан экен, ошондо көбүрөөгүнө кызыл күйгөн экен. Дейин дегеним, аны акырында ал изилдеп туруп, мынакей мен билдим, адам алдаганда анын жашоосу, мындай өңү, түсү, мындай кыймыл аракети бүт өзгөрөт экен деген нерсени айтат. Ошондой эле ушул эмеде мээнин ортосунда ушул жерде бир эме бар экен, бөш орун. Ошол жер кадимгидей кан тамыры мындай көп кызарып кетет экен. Мен ушул изилдеп чыктым дегенде, некен? Ушул Нобель премиясы алган экен. Бирок Кудайдын кудурети экен, ошол жерде да алындырып экен.
Жок, кое тур деп. Бул Нобель премиясы жарабайт. Эмне үчүн дегенде Алла Таала Кур'анда өзү айтып койгон экен. Биз де жалганчылардын пешенесине мөөр басканбыз дейт. Мөөр. Алар эмне экен? Калп айткан сайын, пайгамбар айтқан калпычы дейт. Калп айткан сайын. Ал bir калпын жашын экинчи калпты айтат экен. Бул айтканда дайыма калпычы болгоңду акырына чейин субханалла каддаб, жалганчы деп аталып калганга чейин калп айта берет экен. Калпычы бул чыны калпынчы болгонго чейин ал калп айта берет экен. Чыны айта берет экен, чыныга чынчыл дегенге чейин экен. Ошон себептен экен калпычылыктын субханалла жаза ушундай экен, кыяматта ушундай пешенесинде мөөр болот экен, эч жакка кача албайт экен. Bir жол алдадың, 1000 жол алдадың өкөн айырмасы жок. Мына bir жол алдады, 1000 жол алдады, айырмасы жок. Өкөтөгөн калп. Мен айтам дайымачы, bir тамчы арак менен bir цистерна спирттин айырмасы жок. Өкө бирдей эле. Чочконун bir тамда кусок эти менен чочконун баардык дүйнөсүндөгү баардык ошондой эле арам боло берет. Калп да ошондой. Анын кичинекейи да калп, анын чоңу да калп болуп эсептелет. Мейлі қайсы түрде болсын, өзгөртүп bir нерсе кылсын. Эң жаман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаннат бейишке кирбейт деген ким? Калпычы бейишке кирбейт деген. Чагымчы бейишке кирбейт деген. Ушакчы бейишке кирбейт деген. Тооба кылганга чейин. Карасаң нерсе. Мисалы bir адам калп айтып, мына көчөрүнө bir сөз айтып атат, субханалла. Bir аял мага көп нерсе ушуну айтты эле. Устаз дейт. Мен Россияда иштедим. Үйүм агайын деп ушундай бир багынчтап Россияга келсем, иштеп эле жүргөм дейт, анан бир эже. Ушундай туура эмес иш кылып атканы эже монуңуз туура эмес, муну алдабаш керек деп койсом дейт. Эми дейт бүт элдин баарына тең мен ушундай жайыптыр. Бул ишти Россияда жүргөндө жөн жүргөн эмес. Өзбек, тажиктердин алдында жаткан. Ушундай кылып туруп ушакты жиберген экен. Эми ал аял субханалла өзүнүн жерине келгенде бүт элдин баардыгы тең жек көрүп карайт экен аны. Жек көрүп карайт экен. Мынакей калптан эле устаз алда көрүп ушундай эңел экен эч качан мындай нерсе барбайт элем дейт. Бирок мени дейт субханалла бир ушундай жалганчы аял каралап мен үй бүлөмөн ажыраттым дейт. Мен субхан балдарым ажыратты. Өлүм элиме батпай калдым дейт. Эми эмне өлүп алышым эле келип калды дейт. Өлүп алайын деп атам дейт. Мынакей жалганчы, чагымчы, бузуку калпты айтып туруп бир үй бүлөнү бузуп атат экен. Демек мен дайыма айта берем субханалла. Калптын казаны кайнабайт. Калптын казаны кайнабайт эч качан. Аял болсун, эркек болсун. Мына азыр ушундай нерсе көбөйдү. Азыр күйөөсүнө айтпай ар кай жактан кредит алышып, мынакей бул жерде телефондогу ботторго салып, келип сана кал, баланчаңды сана кал. Анан кийин момчаны чыгарып бере калабыз деп, момундай бизнес бар деп, күйөөсүнө айтпай некен нерсе, мындай калп айтып, бир нерселерди алып, анан акырында субханалла некен кутула албай, ар жака чыгып үй бүлөлөр ажырабат. Эмнекен муяк болот. Эми ошондой элдерди алдап аткан жанагы атайын бирдемге сайттарды чыгарып коюп, пирамидалар түзө коюп, үй алып бере коем деп коюп, машина берем деп коюп, жанакындай кылып аткан баардыгы тең булар каддабун алим. Өтө чоң бир калпычылар болуп эсептелет. Калпычынын эң жаманы. Мына ошол экилер субханалла эмне болот экен, эртең күнү кыяматта Алланын алдында канчамды адамды алдаган болсо, ошол алдаган себебинен тозоктон башка эч нерсе көрбөй калышы мүмкүн. Алдында айтат субханалла, мисалы жаш кезинде алдады бирөөнү дейт. Эми иманда эмес, эми түшүндү бир күнү. Эми алдаа туура эмес экен. Эми алдаган адамына эмне кылыш керек десе, субханалла ошол барып эмне кылсын дейт, ошо месте ушул убакта ондай убакта алдагам деп айтсын дейт. Ушунча чоң нерсе бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бирөөнү сурап атышат экен. Я Алланын элчиси, мусулман зына кылышы мүмкүнбү десе, ооба. Жаңылбаган жаактын жүргөнү тыяк болбойт. Ооба. Мүмкүн. Мусулман киши өлтүрүп алышы мүмкүнбү десе, ооба мүмкүн дейт. Карасаң, бирок мусулман алдашы мүмкүнбү дегенде пайгамбар ордунан тура калып, жок дей берди. Биз ушул суроону бербей эле койсок болмок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде айтпай эле койсо экен деп
ушинде отуруп калды дейт. Ушунда кыжалак болуп отурдук дейт. Пайгамбар ушунда ачуусу менен айтып атты дейт. Эң чоң жалганчы бул шайтан. Ал эми субханалла калп айтып, адамдардан жем жеп, адамдарды алдап, ошо менен тамактанып жүргөн адамдар мынекен ошо шайтандын балдары деп коем элчи. Шайтандын балдары ошо мындай айтканда адамдардан болгон шайтандардан алар. Үй бүлөңөргө таза болгула. Алдабай болгула. Үй бүлөңөргө аял күйөөсүнө бөтөнчө. Анткени субхан эркектин натурасы ушундай. Эркекти бир жолу алдасаң, ошо алдап билинип калса аял кишинен, эркек эч качан кечирбейт. Анткени бизде натура ушундай. Көп аялдар субханалла мынекен өзүнүн күйөөлөрүнө көздөрүнө чөп салгандар көбөйдү. Эркектен да аял көбөйдү азыр. Кээ бирлер мени жаман көрбөсүн. Бул да алдамчылык. Бул жөн эле алдамчылык эмес, бул эки эсе алдамчылык. Биринчиси субханалла жалгандан күлүп өз күйөөсүнөн турат. Экинчиден мынекен зына кылып атат. Ушундай акыбалда болгон аялдар кыямат күнү субханалла эки баштуу, эки тилдүү кыямат Алланын алдына барганда өтө бир азап көрө турган. Эркек кишинин зына кылганы, ойноштук кылганы. Эмнекен бул жаман. Алла Таала ла тақраба зина, зинага жолобогула деген. Бирок аял кишинин зыян эме кылышы, зына кылышы бул эки эсе жаман. Эки эсе жаман. Экеси биринчиси эмнекен? Бул калп. Экинчиси субхана зына. Кээ бирлер азыр менин туура эмес түшүнүп алган окшойт болушу мүмкүн. Бул болот деген нерсе эмес. Авалги субханалла кыянатты кылбаган. Кыянаттын өзү эле калп. Эмне үчүн бул нерсе айтабыз? Эмне үчүн ошол жерде күнөө жөнүндө айтам мен дайыма. Бул туура эмес, мону кылбаган. Эмне анткени субханалла көп баланын баардыгы, оорунун баардыгы тең. Жан дүйнөң тынчыбай аткан себеби баардыгы тең ушусу кылган күнөөбүз себептүү болот. Алла Таала Куранда ушундай айткан, күнөөңөр себептүү болот деген. Эч качан. Келиңиздер иншалла истигфар кылып айталы. Билип билбей канча кишини алдадык. Канча кишини алдадык. Жок, мен кылган жокмун. Дейт го сөздөр. Автоматик өзүн коргонуп өткөн адамдар бар. Жок. Колунда кармап туруп деле дебешим муну мен ошо. Бияна коет, карап туруп жок алган жокмун деп берет да. Субханалла. Алдамчы пайгамбар эмес ошо. Мынекен бизди алдаган, бизден эмес. Жоксо мынекен өтө пайгамбардын коркунучу нерсеси ушул экен. Субханалла. Бизди алдаган, бизден эмес деген сөз мусулман эмес дегенге чейин барып калышы мүмкүн. Өтө коркунучтуу. Бир нерсени унутпаңыздар. Эгерде бир адам алдаган болсо, бир жолу алдаган болсо, экинчи жолу сөзсүз кайра алдайт. Бизге деле келе берди ушул жергачы. Мындай ушундай болуп атам, анан тигиндей болуп атам, анан бул жер мындай болуп атат, анан момундай Алладан жардам бергиле. Анан субхан изилдеп келсең, эчтеке андай болбойт да. Жөн эле мындай адам болуп калат. Ошон үчүн онда таң каласың. Көчөндө бияктан эмелерде иштегендер, жанагы фонддо иштегендер, мындай жана кемелер кишилер келип ушу сурашып айтат көпчүлүктөр субханалла, керек болсо күйөөм өлүп калган деп кара кагазды жасап келет экен да. Ушунча деңгээлде. Эми кичинекей бир мындай ала турган 1000 сом эми түрү күйөөсүн өлүктөп келет экен да. Түрү күйөөсүн өлүктөп келгендер бар субханалла. Кээ бирлер ушул алдамчылар аялы турат, башка аялдар менен сүйлөшүп атат. Эмне үчүн мен эч үйлөнгөн эмесмин. Бир да жол аял көргөн эмесмин дейт го, 4 баласы бар. Эми ушунчалык деңгээлде субханалла кичинекей бир нафси немесинен эмнекен өзүнүн тилине ээ боло албайт. Пайгамбарда кимде эки жаактын ортосун тыя алса, калптан, жалгандан, кыянаттан субхан. Оны ошол эки буттун ортосун тыя ала турган болсо, бейиште уада кылган пайгамбар. Көп баланын баардыгы тилден болот. Ошон сен тилди сактай билген эркек чыныгы эркек болот. Тилин тактап кармай алган аял киши чыныгы салиха болот. Чын. Ким Кудайдан корксо, тилин тийсин калптан. Тилин калптан тийсин, кичинекейинен дагы. Ошо чындыкты айтып өлгөн жакшы акырына чейин. Чындык акыр түйү билинет. Билме, кыңгырышкырча билинет дейт. Баардык нерсе билинет. Түшүнөтүңбү? Такыр билинбей калбайт. Мүмкүн эмес. Баардык нерсе билинет. Бир болсо бир. Лучше калп айтпай эле чындыкты айтсам, мен ушундаймын, ушундай болгон, ушундай. Ошондон кийин ар жагынан акылы бар адам болсо кечирет субханалла, акылы жок боло турган болсо, баары душман болуп сенен кетет. Бирок билип коесуң машалла, ким кандай экен. Сен ага ишенип жүргөнсүң да туурабы?
Бирок сен чындыгыңды уккандан эмне болду? Субхан эмне болду? Бүт. Билип калды. Значит, субхан эртеңки күндө кичинекей бир проблема болсо сенден качып кетмек экен, сенден да эмне болсо болмок экен. Чындык деген ушундай нерсе. Чындык кашкайып эле чыгып турат мындайчы. Ошон үчүн калыптан туугандар аял болсун, эркек болсун, алыста калат. Балдарыңа чындыкка үйрөткүлө. Балдар чындыкка үйрөтүш үчүн бир эле нерсе керек. Бир эле нерсе керек. Айтайын ошо бир эле нерсе балаң калпычы болбосун, бир эле нерсе керек. Сен калп айтпашың керек. Сен калп айтпа, балаң эч качан калп айтпайт, субханалла. Сен эркек, субханалла, дайыма чындыкты бекем кыл, аялың эч качан калп айтпайт, субханалла. Ушундай нерсе. Ушундай нерсе. Эми аял киши субхан калп айта турган болсочу, о субханалла, билесиздер, туурабы? Кыргызда сөз бар. Эркек бузулса, бир эле эркек бузулат. Бирок аял бузулсачы, бүткүл коом бузулат. Азыр ушундай жанагындай бир дагы айтып коюш керек, субханалла, көптөгөн аялдарды алдаган, жашоосун бузган аялдар пайда болгон. Ошондойлордон алыстаңыздар. Ошондойлордон субханалла, эгер аялыңар ушундай бир жанагындай бир алдамчылыкка кошулуп алган болсо, сетевойго, жана бир адамдар эме кылганга, психолог болуп алган болсо, ошолордон алыстаткыла. Аялдар алыстагыла. Алданбагыла. Шайтандын тили кооз, бирок жыйынтыгы ачуу. Алланын сөзү оор, бирок жыйынтыгы таттуу. Ошон себептен субханалла, ачуу нерсени эртең күндө кайрып аята, бир 5 жыл өткөт, 10 жыл өтүп кеткенден кийин, үй бүлөң бузулуп, чачырап кеткенден кийин аята деп этегиңди чапканда пайда жок. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ыңга сал айткан кыздар. Уже бүттү, болуп калды. Эми кимер ошого попадание ошол жерге келип калды. Эми бүгүн тооба кылгыла, машалла. Бүгүн тооба кылалы баардыгыбыздан. Огудай кечирүүгө, огудай кечирүүгө. Бир адамды кечирген болсо, мындай айтканда, алдаган болсок дагы, субханалла, тооба кылышыбыз керек. Огудай кечир бизди, тооба кылдык. Тооба кылдык. Тооба кылабызбы иншалла? Тооба деген нерсе ушундай, моюнга алабыз. Мен алдагам. Мен ушинтип келип, субханалла. Баянча бир бала чалат устаз дейт, мен жахил болчумун дейт, динсиз болчумун. Бирок динсиз болуп турган мезгилимде мен ушундай ишти бир кылдым эле. Эми мен түшүндүм, мен ошол үйүңөздөй баратам. Мен туура кылган боломбу? Анан эми айтты, субханалла, сен ошого барганда да туура түшүндүр. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Байке, жезде, мен баягы динсизди түшүнбөй жүргөн адам болчумун. Тентек бала болчумун. Мени кечирип койгула деп айтып берейинчи. Ошол мезде кылып алган иштеримди кечирип коюңуз. Коем, болот эми, кимде болбойт экен. Болду, бүттү. Кечирдим десе чыкырт калат болду. Мен баягында сени алдадым эле деп айтпай эле койгула. Анткени субхан экен, жүрөгү ооруп калышы мүмкүн. Сен жахилатта өзүңө күнөөңдү кечирдим деп койсо эле болду, жетишти ошол. Сен бир тууганың да туурабы? Кечирет, кечирбей койбойт. Ошон сен жалганчы менен дос болбогула, жалганчылар менен подружка болбогула, үй бүлөңөрдү бузганга аракет кылып аткандардан алыс болгула. Субханалла, жалгандан бир нерсе токуп силерге айтып аткан болсо, бирөө келип алып мисалы алса, сенин күйөөң бирөө менен жүрөт десе, ошону ойлоnuş керек биринчи аялдар. Апа, эмне кайсы дали мен айтып атат болду экен? Мен көрдүм дей берет. Шайтан субхан жалгыз эле көрдүм дей берет. Биз шайтан айтабыз, жалгыз шайтан субхан алдап коет. Төртөө болсун дейбиз. 4 адам айтыш керек. Ошого чейин ишенбейбиз. Далилдебей ишенбейбиз. Эмне үчүн жалганчы дайым бузуп койушу мүмкүн. Аялың жөнүндө бирөө жаман сөз айтып келди. Бирөө эле келип айтты. Жок. Макул деп кой. Значит, ошону алысташ керек, бүттү. Сени аялыңды сага жамандап, күйөөңдү сага жамандап келаткан кишиден, аялдан эмне кылыш керек экен? Алысташ керек. Ал чагым жүрө болду. Сен бактылуу үй бүлөңдү көрө албаган адам. Ошондойлордон алысташ керек. Андайлар менен катышпаган жакшы болот. Бай болсун мейли, бийлиги бар болсун, акырын ошондон эмне кылыш керек экен? Үзүлүп кетиш керек. Балаңды бирөө жамандап келип атат, субханалла. Кызыңды бирөө жамандап келет. Сага жамандап келгенге ушуна күчү кубаты жеткен адам да, демек көчөнүн баардыгын ошону жамандап жүрөт. Ошо асабына атасына келип тур. Кызың ушундай деп айтып аткан адам, субханалла, демек ал ушундай адам ал көчөдө да элдин баарын айткандан тартынбайт. Демек ошондой адамдардан эмне кылыш керек экен? Үзүлүш керек экен. Анын кесепети, жамандын кесепети башыбызга тийип калышы мүмкүн экен. Бир проблема атабы?
Эмне үчүн карыз алган адамдыкын кечиргиле дейт пайгамбарыбыз. Анткени сен бир проблема болуп калышы мүмкүн. Эгер карыз болуп калдың, бере албай атасың. Калп айтпа. Ошо карыз алган адамга бар дагы тууганыңды. Мынакей мен карыз алгам сенден. Бирок момундай иш болду меники, момундай проблема болду. Мына чынын айтайын, мен качкан жокмун, эч нерсе кылган жокмун мынакей. Мына бул карызым субханалла берем мен деп келип ачыгын чындыкты айтып кетти. Момундай ишим болду. Эгер түшүнбөгөн адам болсо да урушуп кетпе аны менен. Чындыкты айтып кой. Машалла. Гарантияңды берип кой. Коркпостон ал. Анткени ошондой адамдардын, чынчылдардын, анан берем деп аракет кылган адамдардын карызын Аллах Таала өзү куткарат. Чындык мындай айтканда ушул жерде самый ключевой орун дээлейт. Чынчылдык мына ошол ключ жакшылыктын эшигин ачат. А жалганчылык болсо жакшылыктын эшигин жабат дагы, жаманчылыктын эшигин ачып коет. Билбей каласың, кантип субан тилем чоп калган. Кээ бир адамдар жанагындай жакшы кийинип, шым костюм кийип алып барып келеткен мындайына. Шым костюм кийип алып, ушундай бир карасаң, көп эле болот ата. Бир моментте ошол калпычычы кандай адам болуп калышы мүмкүн? Сакал момундай адам болуп калышы мүмкүн. Ошон Аллах Таала эки күбө койгула же жазып койгула деген. Интеллигентный адам да болушу мүмкүн. Ал эмне дейт Аллах Таала? Жазып койгула. Азыр болсо жакшы, тартып койгула. Тартып коесуз, машалла. Болду. Ошон документ катты кармай бересиң. Же болсо жакшы нотариус барып коюш керек. Анан кийин негизинде договорсуз эч жерде иштеген болбойт шариятыбызда. Бул шарият. Ойлобогула шариятта бул нерсе жок экен деп. Ошондон алданып калбаш үчүн мына. Биз болсо мусулмандар дайым ишенчектигибизден артка кетебиз. Ишенчектигибизден субхан жок болобуз. Пайгамбарыбыз мусулман үммөтүм ишенчектигинен дейт да көп кырсыкка дуушар болот деген экен. Кудайым баарыбызды сактасын, ниетибиз оңдосун, мазалар калптан, жалгандан, бир адамдын акысын жештен Кудайым сактан болсун. Амин. Субханакал хамдик, ашла анта, астагфирука ва атубу илейк. Кудайым эч бир адамды алдауга бизге мүмкүнчүлүк бербе. Жана алданып калышка мүмкүнчүлүк бербе. Кудайым дайым дагы чындыкты кашкайып айта турган, өзүңөн корко турган, кыяматты Аллахым чынчылдардын катарында болуп, өзүңдүн райымыңа бөлүнүп турган. Ом Раббул Аламин.